Улуу тоолор улуу сырды каткандай, жаратылыш Кудай бар деп айткандай, карап туруп кереметтүү ааламды кантип коем Кудай сага табынбай. О Кудайым, сен бизди өзүң жараткансың. Биз сага келип, сенден тынчтык тапмайынча, жан дүйнөбүздөгү боштукту эч ким жана эч нерсе толтура албайт. Үстүрттөн болгон билим адамды Кудайдан алыстатат. Ал эми терең билим Кудайга жакын кылат деп илгерки акылмандардын бири айткан экен. Ошондуктан биз тарыхчыларга мындай суроо берели деп чечтик. Элдин тарыхы кандай жол менен жана кантип жазылат? Унчукпаган күбөлөр бизге тарыхтын жазылбай калган барактарын ачып бере алышабы? Кыргызстандын тарыхы абдан кызыктуу жана көп кырдуу. Тарыхчылар маалыматты ар кайсы булактардан чогултуп, аларды бириктирип жазып чыгышат. Булактардын бири бул илгерки кол жазмалар. Алардын арасында араб, Кытай, Сирия кол жазмалары. Аларды изилдеп Кыргызстанга тиешелүү маалыматтарды издеп таап чыгышат. Тарыхтын дагы бир булагы бул маданиятка тийиштүү материалдык буюмдар. Башкача айтканда бул археологдор тапкан же кокусунан эле табылып калган илгерки маданияттын буюмдары. Аларды изилдеп ошол замандагы элдин тарыхын, маданиятын жана диний көз караштарын түшүнсө болот. Өзгөчө илгерки тарых жөнүндө сөз кыла турган болсок, биз үчүн азыркы замандын тарыхчылары үчүн биз билген, биз окуган тарых мозаикадан чогулган сүрөткө окшош. Мисалы, ошол заманда жашаган бир адамдын бизге жеткен жазуулары бар. Албетте, биз түшүнөбүз, ал убакта жазылгандын баары эле бизге жеткен эмес. Ошондой эле ал жазгандын баары толук объективдүү болбошу мүмкүн. Андан башка дагы бир булак бар. Бул археологиялык табуулар, мурдагы жашоонун материалдык күбөлөндүрүүлөрү. Бирок маалыматтардын кээ бир бөлүктөрү субъективдүү болот. Анткени ар бир тарых изилдөөчүнүн өзүнүн жекече ой пикири, жактырган жана жактырбаган нерселери, өзүнүн кызыкчылыгы болот. Дүйнөгө болгон көз карашы, жекече сезимдери болот. Тарых жазууда ушул нерселер чоң таасирин тийгизет. Андан сырткары, маалымат булактары да каталуу болушу мүмкүн. Башкача айтканда, чындык эки карама-каршы ойдун ортосунда турат. Бир нерсени айта кетели. Азыр Кыргызстан мурдагы Союздун булуң бурчунда турса, илгерки заманда бул жер Улуу Жибек жолунун эң активдүү кесилиши болгон. Ошондуктан Кыргызстандын территориясында бардык өлкөлөрдүн диндери кезигишкен. Ушул жерде бардык дүйнөлүк диндер чагылдырылган. Ошол замандагы диний көз караштардын калдыктары азыр ар кандай тарыхый эстеликтерде сакталып калган. Мисалы, илгерки акча тыйындар жашоонун ар кайсы тармагы жөнүндө маалымат берген булак деп билебиз. Алардан көп нерселер чагылдырылган. Алардын дини, маданияты, мүмкүнчүлүктөрү. Византия тыйындарына Кудайдын сүрөтү тартылган. Мусулмандардын тыйындарында Аллахтан башка Кудай жок деп жазылганын көрөбүз. Бул диний символдор. Ошондуктан тыйындарды изилдеп бул жакта ким жашап, кандай динди кармаганын биле алабыз. Өз жеринде дин үчүн куугунтукталгандар, мисал үчүн несториандар, тынчыраак чыгыш тарапка көчүп барып жашап калышкан. Ошентип Кыргызстандын жерине ар кайсы диндердин өкүлдөрү келип жашап калышкан. Алардын ичинде манихейлер,
Nestorianдар, Buddistler de bolgan. Kırgızstandın жерinde birinçilerden gelip önükön düynölük dinlerden biri Zoroastri dini bolgan dep bilebиz. Al эми 10-чы кылымдарда бул жерге ислам dini келген. Ошол учурда батышта белгилүү окуялар болуп, арабтар бүткүл Орта Азияны багындырып жатканда, баарына өз динин таңуулашкан. Бирок аны баары эле кабыл алышкан эмес. Ошондуктан чыгышты көздөй жөнөшкөн. Ал эми бул жактагы карлуктар дин жагынан башкаларга чыдамдуу болушкан. Ошондуктан 8-10 кылымдарда бул жакта көптөгөн дүйнөлүк диндер чогулуп калышкан. Здесь было, так сказать, собрание всех мировых религий. Кыргызстан. Бул жерде абдан көп ар башка диндердин өкүлдөрү чогуу жашап, бири-бири менен мамилелешип, бири-бирине таасир эткендерин Кыргызстанда абдан ачык, даана чагылдырган. Бири-бирине каршы болуп согушкандары жөнүндө бизде маалымат жок. Негизи эле Кыргызстандын жери абдан чыдамдуу, көтөрүмдүү болгондой сезилет. Мен үчүн Кыргызстан бул кылымдар бою 9 жолдун тоому болгон бир өзгөчө жер. Бул жак аркылуу чыгыштан батышка, Кытайдан Иранга, Византияга, ошондой эле түндүктөн түштүккө, ошол эле Азия талаларынан Енисей, Монголиядан кайта эле Иранга, Индияга алып барчу жолдор өткөн. Бул жерде ар кандай ой пикирлер, ар түрлүү диндер жана маданияттар кезигишип, бири-бирине чоң таасирин тийгизишкен. Бул Иран жериндеги жашоочулардын дини. Ал эң башында байыркы Персияда жаралган, андан кийин акырындап Орта Азияга тарап келген. Бирок дагы башка болжол боюнча, бул дин Орта Азиядан тагыраак айтканда Хорезмден чыгып башка жерлерге тараган дешет. Бул жарык менен караңгыны карама каршы кылып көрсөткөн дин. Бул дин тууралуу билдирген материалдык табуулар анча көп эмес. Болгону алардын өлгөн адамды көмгөн салты өзгөчө болгонун билебиз. Алар адамдын сөөгүн Ассурийге салып коюшчу. Алар отко, жерге, сууга табынышкандыктан өлгөндөрүн жерге көмүшкөн эмес. Отко өрттөшкөн эмес, славяндарга окшоп. Алар өлгөн адамдын денесин атайын даярдалган аянтчага коюп коюшчу. Иттер, куштар эттерин жеп, жалаң сөөк эле калгандай кылып. Бир жыл өткөндөн кийин сөөктөрүн асуари деген топурактан жасалган кичинекей гробко салып коюшчу. Мындай асурилер Чүй өрөөнүндө көп кездешет. Эң белгилүү асуари Красная Речка шаарчасынан табылган. Бул топурактан жасалган чакаң гроб. Үстүндө ачыла турган капкагы бар. Чынында бул асуари Бурана мунарасынын ичинде эмес, жанында табылган. Бурана менен Ак Бешим шаарчасынын ортолорунан табылган. Асуаридин жебе түрүндөгү тешиктери бар.
торчо түрүндө орнамент салынган. Кооздолгон кармагыштары бар. Кээде ал кармагыштар адамдын башына, кээде жаныбарлардын башына окшоштурулуп жасалган. Зороастрийчилердин түшүнүгү боюнча, дүйнөдө ар дайым жарык менен караңгыны, жакшылык менен жамандыктын ортосунда күрөш болуп турат. Жакшылык күчтөрүнүн жарыктын кудайы Ахура Мазда болуп эсептелет. Кара күчтөрдүн кудайы болсо анын бир тууганы Ангриманди. Адам өлгөндө анын ичине кара күчтөрдүн Насу деген жини кирип жашап калат. Ошондуктан анын денеси арам болуп калат. Өлгөн кишиге тийген адам булганып, өзү дагы арам болуп калат. Эл ичинде атайын бир каста болгон. Алар өлгөн адамдардын эттерин сөөгүнөн ажыратышчу. Анткени сөök бул ак нерсе, жарыкка таандык болуп жаратылган нерсе. Зороастризм китепчелери боюнча келечекте дүйнөнү акыркы сот күтүп турат. Ал сотту Ахура Мазда кудайы жүргүзөт. 3 осуятты аткарган оюн таза сактап, таза сөз сүйлөп, таза иш кылган, өлгөндө сөөгтөрү толук тазаланып, жерди, сууну, отту булгабай, ар бир сөөгү салт боюнча асуариге туура коюлган адамга жаңы өмүр берилет. Ал жер үстүндө түбөлүккө жашап калат. Кызыктуусу, эгерде ислам менен христиан диндеринде бул дүйнө убактылуу, акыркы дүйнөдөгү түбөлүк жашоого даярдана турган жер болуп эсептелсе, зороастризмде тескерисинче бул дүйнө эң маанилүү. Аркы дүйнө болсо ойдон чыгарылган. Адамдын жаны, руху бара турган жай ал жалган дүйнө, маанилүү эмес. Ал жерде адамдар убактылуу эле болушат. Чыныгы жашоо болсо, акыркы соттон кийин кайра ушул жерде башталат. Баарынан жогорку кудай адамдарды кайрадан жерге жашатат. Ошондуктан өлгөн адамдын сөөктөрүн кылдаттык менен чогултуп, асуариге салып коюшчу. Милдеттүү түрдө адамдын баардык сөөктөрүн чогултушчу эмес. Эреже катарында буттардын, колдордун сөөктөрү, баш сөөк жана бир аз арка омурткалары бар болсо, бул жетиштүү деп эсептелген. Кости ног, кости рук, череп, ну и несколько позвонков. Далеко не всегда полный набор. Одно из самых древних Кыргыздардын эң байыркы диндеринин бири теңирчилик. Азыркы күндөрдө ал кайрадан өнүгүп жатат. Келгиле, ушул диндин өкүлдөрүнүн өз ооздорунан теңирчиликтин философиясы кандай экендигин угуп көрөбүз. Философия тенгрианства. Философия тенирчилика начинается с образа тенира. Теңирчиликтин философиясы теңирдин образынан башталат. Теңир бул асмандын кудайы эмес, ал асман өзү. Теңирчиликте мейкиндик бул абдан маанилүү образ. Масштабына жараша алсак, биз жерди курчап турган атмосфераны көк асман деп билебиз. Андан кийин космос, аалам деп айтабыз. Андан башка 1000 миллиарддаган ааламдар бар. Ал эми теңир чексиздикти билгизет. Кудай теңир чексиз болгондуктан ааламдарды, анын ичиндеги бардык сансыз нерселерди өз ичинде жараткан. Жаратуучу бардык нерселерди өз ичинде жараткан. Башталышта ал өзү жалгыз эле болгон. Андан башка эч ким болгон эмес. Эч кандай боштук болгон эмес. Ал бардык мейкиндикке өзү толуп турган. Ошондуктан ал бардык нерсени өз ичине алып жаратып койгон. Бардык нерсе, Кудай деген бул абсолютизм принциби теңирчиликтин негизин түзөт. Бирок бардык нерсе бул Кудай деген чындык бөлүнүп чачыранды болуп, ар кайсы динге тарап кеткен. Ошондуктан бардык чындыкты кайрадан чогултуп бириктириш керек болду. Ошондуктан мен теңирчиликтин өкүлдөрү менен кездешкенимде аларга айттым: силердин байыркы нерсеге гана кайрылганыңар туура эмес. Туура нерселерди бардык диндерден таап бириктиришиңер керек эле. Кудайдын абсолютизмине тиешелүү нерселердин бардыгын башка диндерден дагы чогултуп алып, элдин идеологиясына киргизишиңер керек. Бардык туура нерселерди буддизмде же исламда болобу четке какпай кабыл алыш керек. Жакшы руктарды чогултуп алып, өзүңөрдүн идеологияңарда колдонгула. Эгерде теңир, Кудай айырмасы жок, аны кандай айтайбыз? Эгерде ал чексиз болсо, эгерде ал сүйүү жакшылык болсо, анда кайдан анын ичинде тозок бар болсун? Эч кайсы динде тозок деген жок.
аны жөн гана теологдор ойлоп табышкан. Китептерде жок андай нерсе. Мен тозокту жараттым, силер да ал жакка түшөсүңөр деген. Кудай бул чексиз мейкиндик, чексиз сүйүү. Анда тозок жок. Мисалы Куранда айтылган боюнча, бейиш асман менен жердин бардык мейкиндигинде жайылып турат. Башкача айтканда, ааламдын бүт катмарларын толтуруп турат. Ал чынында эле ошондой. Бул чындык теңирчиликтен алынып, муундан муунга өтүп, ар кайсы динге тарап кеткен. Ошондуктан бейиштин туура образын кайтарып келүү маанилүү болду. Силер эмне тууралуу талашып жатасыңар? Эч кандай Эдем багы деген жок. Биз ар кандай диндердин негизги элементтерин бириктирип, бир жыйынтыкка алып келдик. Мисалы, бейиш тууралуу, өлүмдөн кийинки жашоо тууралуу түшүнүктөрдү биз бир жыйынтыкка келтирдик. Ошондо адамзат руханий жагынан абдан катуу бирге баштамак. Бири-бирин руханий жагынан жакшы түшүнүшө баштамак. Бул жыйынтыктоочу ойлордун булагы катары кээде көргөн түштөрүм, кээде жөн эле оюма келе калган ойлорум болот. Бирок мен аларды текшерип, сындап өткөрүп турам. Эгерде бизге чейин айтылып, кенен жайылган болсо, аны туура деп кабыл алабыз. Эгерде эч качан айтылбаган жаңы нерсе, же мурда айтылып бирок кенен жайылбаган болсо, бул шектенүүнү туудурган нерсе. Ошондуктан теңирчиликте эч кандай жаңы окутуулар жок. Мындагы нерселер башынан эле бар болуп, кайра-кайра кайталанып келген. Поэтому теңирчилик, он сам по себе ничего нового не идет. Вот все, что было, оно везде повторяется одинаково. Кыргыздар байыртадан жаратылышка табынып келишкен. Жерге, сууга, тоолорго, ал тууралуу Кыргызстандын экинчи борбору болуп эсептелген Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Сулайман тоо ачык айкын күбөлөндүрүп турат. Мисалы, бул жактагы адамдардын ишенгени боюнча, эгерде төрөбөгөн аял ушул тоодогу бир чоң кара таштын боору менен шыпырылып түшсө, ал аялга Кудай батасын берип балалуу кылып коет. Кыргыздарда ошондой эле тотемизм, башкача айтканда жаныбарларга табынуу менен жайылган. Бүтүндөй дүйнөгө таанымал болгон Чыңгыз Айтматтын Ак кеме деген чыгармасын билбеген кыргыз жок болушу керек. Анда энисейлик кыргыздарды толугу менен кырылып калуудан сактап калган бугу эне жөнүндө айтылат. Ал эми Кожо Жаш эпосунда Кайберен жөнүндө айтылат. Кайберен бул жапайы жаныбар же жапайы жаныбарлардын колдоочусу. До принятия мусульманства Бир кызыктуу нерсени белгилей кетсек, исламды кабыл алганга чейин Кыргызстандын жеринде ишенимдердин көптөгөн түрлөрү болгон. Алардын бири тотемизм, башкача айтканда кайсы бир жаныбардан жаралганбыз деп кээ бир уруулардын ишенүүсү. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы бугу энеден тараган бугу урусу жөнүндө баарыңарды билсеңер керек. Археологиялык табуулар дагы бул тууралуу күбөлөндүрүшөт. Илгерки куурлардын таралгаларына бугунун сүрөттөрү, кээ бирөөлөрүнө жырткыч жаныбарлардын, аркарлардын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Төөлөрдүн сүрөттөрү бул жерден кервендер өткөн жолдордун символун билгизет. Дагы бир кызыктуу таралганда эки карышкырдын сүрөтү түшүрүлгөн. Түрк элдеринин Ашын деген уруусу карышкырдан жаралганбыз деп ишенген. Ошондуктан түрк жоокерлеринин куурларында ушундай сүрөттүү таралгалар болгон. Исламды кабыл алгандан кийин тирүү жандыктын сүрөтүн тартып ага табынуу чоң күнөө деп эсептелген. Анткени Аллахка тең эч ким жок. Ага бирөөнү шерик кылуу бул кечирилгис күнөө деп айтылгандыктан сүрөткө табынууга тыюу салынып, бул нерсе токтоп калган. Ошондуктан 10-11 кылымдардын сүрөттүн ордуна араб тилиндеги жазуулар пайда болгон. Көбүнчөсү аларда ар кандай жакшылыктарды каалап айткан сөздөр кездешет. Бирок кээ бир таралгаларда Аллахтан берилген деңгээлди билдирген жазуулар болгон. Ушундай таралгалуу куурларды өзгөчө батырлыкка жетишкен жоокерлерге беришкен деп эсептешет. Выдавались воинам за какие-то заслуги или, так сказать, за какие-то подвиги.
Kırgız elinde İslam dini gelgenge çeyin en kengiri jayılgan dinlerden biri şamanizm bolgan. Bizdin elde şamandardı büyü vakşı dep ataşat. Şaman bul Çokan Valikhanov жазгандай tabiattan tışkarı жөндөмдүүлүктөргө ээ болгон. Bir eli vaqta körөгөштүк жана adamlardı ayıktırуу менен алектенген адам. Bakşılar közgө görünmөгөн ruhani düýne менен байланышы бар. Түштөрдү жорушат, ырым-жырымдарды кылышат, ооругандарга дуба окушат. İslam келгенден кийин bakşılar же körөгөштөр шариатта жазылгандарды кармай башташкан. Алар намаз окушат, Куран окушат, ошондой эле дуаларды кыргыз тилинде айтышат. Андан кийин алар рухани дүйнө менен байланышка киришет. Анан адамдын абалына жараша ага келечекти айтып беришет же аны дарылашат. Ошондой эле адамга дуа жазылган кагаз салынган талисман беришет. Bir тамчы кан жерге тамбай, жакшынакай кылып тосуп, анан дарактын түбүнө көмүп койгула. Буддизм бул дагы эң байыркы жана кенен тараган дүйнөдөгү диндердин бири. Кызыктуусу, Кыргызстандын территориясында да Будданын статуялары табылган. Еще одна религия – это буддизм. Дагы бир дин бул буддизм. Бул жерде табынууда буддисттер колодон жана алтындын буусуна кармалып жасалган Будданын сөлөкөтүн колдонушкан. Ушундай статуялардын ар кандай бөлүктөрүн Кыргызстандын территориясында чогултулат. У нас здесь на территории Кыргызстана. Көбүнчө Краснорешкада, бирок Будданын статуялары кең булуңда табылган. Ошондой эле Карабалта шаарынын аймагында да табылган. Карабалты, городище Карабалта. Буддизм көптөгөн табылгалар аркылуу капысынан табылган колодон жана алтындын буусуна кармалып жасалган анча чоң эмес скульптуралар аркылуу көрсөтүлгөн. 2-3 буддизмдин объекттери Ак Бешимде казуу иштеринде табылган. Азыркы убакта буддизмдин Краснорешкадагы 3-чү объектиси изилдөөдөн өтүп жатат. Буддизмдин архитектуралык объекттери Бишкектин батыш жагы болгон Новопавловкада, чыгыш жагындагы Новопокровкада бар экени белгилүү. Мүмкүн буддалык объект Бурана шаарында да болгон, бирок борборунда эмес, бир аз чет жагында. Анткени ушул жерде биздин түшүнүгүбүз боюнча исламдын эстелиги болгон. Буранада буддалык буюмдар таштан жана колодон жасалган скульптуралар табылган. Бурана шаары эң биринчи ислам дини катары элестетилет. Анткени ал жакта минареттер, мавзолейлер. Тарых жана хореография менен алектенгендер Буранадагы христиан дини жана христиандык эстеликтер тууралуу абдан жакшы билишет. Анткени Кыргызстандын археологиялык изилдөө иштери Буранадагы христиандык эстеликтери изилдөө менен башталган. Бирок ушул шаарда буддалык культтун да буюмдары бар экенин баары эле билишпейт. Жакында эле борбор жакты эмес, жакын эле жерде 2 фрагмент жергиликтүү кызыл таштардан, граниттен, чоң таштардан жасалган скульптуралар табылган. Бул жерден 2 кабат пьедесталда кооздолгон фигура турат. Бул скульптуранын арткы жагы, скульптуранын алдыңкы жагы толугу менен талкаланган. Андан болгону кичинекей буттары жана колдун мына бул бөлүктөрү калган. Ал эми лотостун белгилери, аларда белгилүү таштан турат. Ал балким буддисттердин храмынын же куминин тирөөчүсү болсо керек. Анткени лотос жергиликтүү көз карашыкка эмес, буддисттерге тиешелүү экени шексиз. Бул Ак Бешим шаарынан табылган объект.
Азыр андан мындай анча чоң эмес дөбөчө калган. Ал мына жашылдын фонунда сары болуп даана көрүнүп турат. Ал негизги курулуш болгон цитаделден 200-250 метр аралыкта жайгашкан. Биз азыр Сепилдин дубалдарынын артында турабыз. 2 жыл мурун таяныш турган жерде экинчи буддисттердин храмы табылып казылган. Ал бир аз башкача конфигурациядан турат. Бирок бул да абдан кызыктуу материалдарды берди. Буддизм бул жерде качан пайда болгон жана бул жерде башка диндер менен кандай мамиледе болгон? Бул суроо дискуссия болуп дагы эле турат. Тарыхый маалыматтардан белгилүү болгондой, 629-жылы абдан белгилүү Кытай зыяратчысы Суань Зань Кытайдан Индияга барып жаткан жолдо биздин территориядан өткөн. Ал ысык көлдө болуп, Чүй жана Талас өрөөнүнөн өтүп, андан кийин Сокт аркылуу Индияга өтүп кеткен. Чүй өрөөнүнө кирип баратып ал өз борборуна сый менен тосуп алган түрк каганын жолуктурган. Бир нече күндөн кийин өзүнүн аудиенциясына кабыл алган жана анын алдында биринчи жолу Суань Зань өзүнүн жолдо жүргөн каттарында жазгандай буддизм жөнүндө насаатын айткан. Анын насааты түрк каганы аркылуу жакшы кабыл алынган жана ошондон кийин бул жерде буддизм пайда болгон. Бул 7-кылымдын башында 629-630 жылдар болгон. Буга чейинки убактарда буддизм болгон эмес. Археологиянын маалыматтары боюнча бул жерде казылган 2 храм боюнча мындан мурунураак буддисттердин экинчи храмы болгон. Ал изилдөөчүлөр айтканы боюнча 7-кылымдын экинчи бөлүгү жана 8-кылымдын башына туура келет. Ал Чүй өрөөнүнүн карлук урулары басып алган убакта талкаланган. Алар түрк ишенимдерине ишенген эл болгон. Ал эми биринчи храм бир аз узагыраак убакка чейин болжол менен 8-кылымдын ортосуна чейин бар болуп турган. Бул экинчи храм. Ал белгилүү храм. Анткени так ушул храмда анын батыш тараптагы коридорунда чоң глинадан жасалган Будданын Нирванадагы статуясы табылган. Бул жерде казуу иштери учурунда бурчта Харашот тилинде, башкача айтканда Индия тилинде пальманын жалбырактарында жазылган жазуулар табылган. Бул жерде болсо кичинекей буддист скульптурасы болгон статуя табылган. Ушул нерселер ыйык жайдын ичинде табылган. По религии каждый христианин должен был носить крестик. И вот эти вот крестики, они... Диндин негизинде ар бир машаякчы крест тагынып жүрүшү керек болчу. Анан бул кресттер жакшы сакталат. Ошондуктан христиандык символдору буларды көп санда тапса болот. Ал эми бул Тарсакент 19-кылымда бул шаардын территориясында 600-ге жакын кайрак чогултулган. Булар мүрзөлөрдүн таштары. Аларда сириялык жазмалар, христиандын символдору, крест, несториандык же христиандык крест, жана баланча темирчи же токуучу профессиясы жана качан өлгөнү жазылган. Көптөгөн сандагы кресттер табылган. Кресттер ар түрлүү, көбүнчө майда тагынып жүрө турган кресттер. Ошондой эле ал жакта 6-же же 7-кылымдын византийский кресттери да табылган. Булар христиандык кресттиктер ар кандай христиандык диндин, конфессия жана багыттарынын кресттери. Крестиков, которые сделаны из караханитских монет. Бирок мына бул караханит тыйындарынан жазылган бир нече кресттер кызыктуу. Башкача айтканда, кресттерди эритип жазуу кыйын. Ал эми тыйынды алып, анын 4 четин кесип салса, крест болуп калат. Кээ бир кресттерде араб тилиндеги жазууларда калып калган. Бул ишеним жакшы эле тараган. Ага крест жазаталган бай адамдар гана эмес, бирок жакыр эл да өздөрүнө кресттери жазап, ушул ишенимге өтүшкөн. Мен сиздерге Бишкектеги мүрзөлөрдөн табылган несториандык кресттер жөнүндө жогорудой айтып кеткем. Алардын ысымдарын карасак, кээ бирлери түрктөр болушкан. Бирок алар көбүнчө грек ысымдарын алышса да, көбү түрктөр болушкан. Ошондуктан бул дин улуттук эле дин болгон. Поэтому религия, она была наднациональной.
есть памятники христианства. Это Бул жерде христиан дининин эстеликтери бар. Кыргызстандын археологиясынан башталган мүрзөлөрдүн таштары, аларда кресттер чегилген жана Сирия тамгасы менен Сирия жана түрк тилдеринде жазуулар бар. Булардан тышкары эки христиандык объект Ак Бешим дөңсөсүндө казылып табылган. Ошол эле жылдары биздин кылымдын 8-кылымындагы христиандык чиркөө казылып табылган. Жана 21-кылымдын 90-жылдардын аягында, 2000-жылдардын башында Караханеттик убактагы, башкача айтканда 10-11-кылымдагы Борбор Азиядагы чоң христиандык комплекс табылган. в Буранинском музее есть и памятники, связанные с христианством. Буранадагы музейде христиан дини менен байланышкан эстелик бар. Кыргызстандын археологиясы так ушул христиандык эстеликтерди изилдөө менен башталган. Элестетиңиздерчи, 1886 жыл Борбор Азия жакын эле Орус империясынын карамагына кирген. Ошол убакта чыгыш өлкөлөрү толугу менен мусулмандык өлкө катары кабыл алынган. Анан капысынан мындай кресттер түшүлгөн чоң таштарды табышат жана аларда түшүнүксүз жазуулар түшүрүлгөн. Жазуу экенин түшүнүктүү, бирок эмне жазылганы, кайсы тилде экени түшүнүксүз болот. Бул чыныгы дүйнөлүк масштабтагы илимий сенсацияны жараткан. Бирок христиандар жөнүндө айтсак, так ушул 12-14 кылымдын христиандары түрк тилинде сүйлөгөн христиандар болушканын көрө алабыз. Анткени мен айтып кеткендей, жазуулардын жарымы түрк тилинде жазылган. Имена приведены тюркские. Ысымдар да түркчө болгон. Бир далайы түркчө, калгандары христиандык аттар болгон. Бирок түркчө ысымдар да бар. Есть именно тюркские имена. На городище Акбешим Ак Бешим дөңүндө 50-жылдары жана 19-20 кылымдардын ортосунда эки христиандык объект табылып казылган. Биз азыр орто кылымдын Борбор Азиядагы эң чоң христиандык комплексинин жанында турабыз. Ал бири-бирине жабышып курулган 4 чиркөөдөн турат. Табылган нерселер жана тыйындар аркылуу 10-11 кылымдарга туура келет. Башкача айтканда, Карахандык каганаттын территориясында жана мамлекеттик дин ислам болгон убакта бул жерде чоң христиандык комплекс болгон. существовал крупный христианский комплекс. Поле за моей спиной. Менин артымдагы Тала Каражыгач шаарынын калдыктары. Бул шаар Тарсакен шаарына, башкача айтканда, ишенбегендердин, христиандардын шаарына салыштырылган. Так ушул жерде 120-130 жыл мурун массалык түрдө бардык христиандык мүрзөлөрдүн казуу иштери жүргүзүлгөн. Бул жерде 600ге жакын таштар табылган. В школьном музее села Караджигач. Биз сиздер менен Каражыгач айылынын мектеп музейиндебиз. 1885-жылы биринчи жолу Орус администрациясынын жер ченегиштери бул территорияларды ченешкенде, алар кресттер жана кандайдыр бир жазуулар түшүрүлгөн таштарды табышкан. Эгер таштарга аяктары 2-ге же 3-кө бөлүнгөн кресттер түшүрүлсө, ал эми керамикага адатта аяктары 6-га бөлүнгөн кресттер түшүрүлгөн. Рисуются шестиконечные крестики. Бұл нестериандардың Кыргыздын жашоосунда өтө эле мындай көп издери бар да. Анан Кыргызда да ушундай сөз бар да. Жасалган буюм бул жазылган кат дейт. Карасаң маанисин кыргыздар ушундай айткан да, жасалган буюм бул жазылган кат деп. Анан ошол баягы шырдактар ошо жазып атканда дагы аяка өзүнүн баягы ишенимдерин калтырып кеткен да. Ошо аяк ачкан жыгачты. Мына бул китепте көрүп тургандай, мурда баягы кыргыздардын баягы оймолору, шырдактык оймолору кадимкидей эле аяк ачкан жыгачты көргөзүп турат да. А бул жерде болсо мына оймолор бул деле. Бул оймолорду карасак мына жалпы эле Кыргыздын оймолору, Кыргыздын орнаменттери ушу аяк ачкан жыгачта да мындай көрүнүп турат. Анан могу жерде бетти карасаңар, мына карасаңар баягы мунуку нестериандардын печаты жана киреси көрүнүп турат. Кадимкидей эле биздин кыргыздардын оймосу көрүнүп. Ошондой эле мына аяк ачкан жыгачта печаттарында. Биздин эле баягы төшөктөрдү карасак, кыргыздардын төшөктөрү идея ошол баардыгы эле ошол айтпадыкпы жанакы жазылган буюм, жасылган кат дегендей, баягы идеялардын баары эле ошо аяк ачкан жыгачтан ошону көргөзгөн да, ошону айткысы келген биздин ата-бабаларыбызчы. Бул жерде көрүп атабыз го төшөктөрдү. Кадимкидей эле ошол убакта жанакы печаттардагы ушундай болгон нестериандардын
кирейси да ушундай болгон, ошонун баардыгы эле биздин төшөктөргө көргөзүлүп турат да. Биздин шырдактарыбызды эле карасак, кыргыздын шырдактары булар деле айтып турат. Айкашкан, жыгач. Бул Нестеренден калган издер да. Народам Средней Азии христианство проповедовал апостол Фома. Борбор Азиянын элине христиан динин элчи Фома тараткан. Анын маршруту белгисиз. Балким ал соодагерлердин караваны менен жакынкы чыгыштан тартып Индияга чейин жол жүргөн. Балким ал биздин Кыргызстандын түштүк жагынан өткөн. Бир гана ал эмес, бул жерде бардык элдер акырындык менен христиан дининин кабыл ала башташкан. Алгач Борбор Азиядагы сириялыктар жана согдиялыктар кабыл алышкан. Алар христиан динин кабыл алган алгачкы элдерден болушкан. Борбор Азиядагы биринчи табылган археологиялык эстеликтер биздин доордун 3-4 кылымдарына таандык. Алар бул жерде христиан дини болгонун далилдеп турат. Булар православдык христиандар болгон. Кийинирээк христиан дининин башка багыттары да пайда болгон. Алар насториандар, эковиттер, армяндар, грегориандар. Ал эми 7-кылымда Кыргызстандын территориясында храмдар, христиандык монастырлар Красноречканын аймагында ак бешимде пайда болгон. Ал убакта уйгурлар христиан динин кабыл алышкан. Сириялыктар гана эмес, түрк элдери, көптөгөн түрк элдери да кабыл алышкан. Христиан дини бул жерде орто кылымдын башында башка конфессиялар менен, буддизм менен, ислам менен, монохистоо менен коңшулаш болуп турган. Алар бири-бири менен тынчтыкта жашаган. Алардын ортосунда келиш албастыктар жөнүндө, олуттуу диний келишпестиктер жөнүндө эч кандай күбөлүктөр жок. Мындай тажрыйба диний чөйрөдө сейрек кезиккен. Опыт мирного сосуществования религий. Биздин ислам дини Кыргызстанга келиши, Орто Азияга келиши ушул 7-кылымдын ичинде келгендиги. Бирок так маалыматын биле албайт экенбиз. Кайсы күнү, кайсы жылы келгендиги маалыматым жок. Бул ислам, бул аты айтып тургандай, тынчтыктын дини. Тынчтыкка үндөйт, тынчтыкка багыттайт, тынчтыкка чакырат. Бул ислам дини албетте бул таслим ошого өзүнүн берилүүсү.
Аллахтың бирлигине, Аллахтың бар экендигине, жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям акыркы пайгамбар экендигине, намазды тургузууга, зекет берүүгө, ажылык кылууга, Рамазан айында орозо тутууга болгон чакырык. Исламды кабыл алуу бул албетте динде мажбурлоо, кыйноо жок. Ла икраха фид дин. Буну сунуштабы. Эгерде ушул ислам динин кабыл ала турган болсоңор, силерде тынчтыкта болосуңар, ийгиликке жетесиңер, баягындай күнөө иштерден арыласыңар. Же болбосо ошол чыныгы жараткан затты таануу менен ошол исламды кабыл ала турган болсоңор, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды акыркы пайгамбар деп тааный турган болсоңор, ошол ислам динин ушул негизде сунуштаган. Менин артымда эң эле белгилүү болгон орто кылымдагы мусулман эстелиги Бурана мунарасы турат. Башкача айтканда, бул кадимки орто кылымдагы минареттин калдыктары. Ошондой эле исламдын эстеликтери, көбүнчө архитектуралык имаратынын калдыктары Буранадагы минареттин, өзгөндөгү минареттин жана мавзолейлер. Буранада ушундай 4 мавзолейдин фундаменти казылып табылган. Азыркы убакта биздин өлкөнүн туристтерин кызыктырган өзгөндөгү мавзолей жакшы сакталган. Орто кылымдын комплекси бир аз кийинки болгон Жаллабаддагы Шах Вазил комплекси бар. Чаткалда байыркы пайгамбардын мавзолейи бар. Таласта 14-кылымдын Манас күмбөзү бар. Бул эстеликтердин баары исламга таандык имараттар. Бир жагынан кызыктуусу, Бурана мунарасынын аталышы эмне жөнүндө айтат. Качан түндүк Кыргыздын Орусиянын карамагына киргенде жана орус изилдөөчүлөр пайда боло баштаганда, алар ушул аталышты жазып белгилеп коюшкан. Жергиликтүү калк үчүн бул мунара болгон, башкача айтканда 19-кылымдын аягында кыргыздар анчалык деле азыркыдай мусулман болушкан эмес. Түндүк жакка бул белгилүү эле. Анткени түштүктө ушул эле убакыттын өзгө минараты, ал эми түндүктө Бурана мунарасы турат. А на севере у нас стоит башня Бурана. Өзгө мунарасы 11-кылымды акыры 12-кылымды баштарында курулган. Бул Караханеттер дооруна бир баа жеткис эстеликтерден бири болуп эсептелет. Мусулман мамлекеттеринде мунаралар шаардын борборун белгилеп турган. Маяк сыяктуу, деңиздеги маяк сыяктуу, ушу бөлжөл үчүн курулган да. Көбүнчө айтат, азан үчүн курулган деп, жогорку мындай бийиктиктен азан угулбайт. Ушу азан үчүн курулган эмес. Анан экинчи функциясы бир күзөт пункту сапатында пайдаланылган мунарадан. Мунара курулганда бийиктиги 40 метрден ашык болгон өзгө мунарасы. 19-кылымда жер титироодо үстү жагы урап түшүп, 1923-жылы Гайып Пансар деген адам анжандан усталарды алып келип, үскү жагына оңдоп койгон. Азыркы бийиктиги 27 метр 40 сантиметр азыр. Түбөлүктүү дүйнөнү асман тоому гүлдөрдү, көргөнүмө кубанам, Кудай сага табынам. Бардык дүйнө ааламда сенин демиң сезилет, жылдыздарың жанганда жүрөк сага берилет. Жерде тирүү чагымда сүйүп сен деп жалынам, сага кетер маалымда асманым деп талпынам. Кереметтүү дүйнөңдө сени мактап ырдаймын, өмүр сүрүп өткөнчө рахмат айтып жашаймын.